Бүгүн 1 майда Балыкчы шаарында ачык асман алдында Ураанын Манас аталышындагы кароо сынагына ошондой эле Быркаш Мамбеталиевдин жана Сапарбек Касманбетовдун 90-жылдык мааракесинин алкагында 1000 окуучунун катышуусунда Манас эпосунан үзүндү айтылды. Жатып калышты, көңүлдөрү катысып жырга жатып калышты. Иш-чарага Балыкчы шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Адилет Калыков жана Кыргыз улуттук Манас театрынын директорунун орун басары манасчы Нурбек Талантбеков катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин улуттук нарк жөнүндө жана Манас үчүндүгү жөнүндөгү чыгарылган жарлыктарынын алкагында бүгүнкү иш-чара уюштурулуп жатат. Бардык катышуучуларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргыз мамлекетибизде дайыма тынчтык болсун. Кыргыз мамлекетибиздин туусунун алдында элибиз биримдикте, ынтымакта болуп, жергебизде тынчтык болуп, келечек муун дайыма Манас атабызды даңазалап, Манас эпосун даңазалап, келечекти карай кадам таштай берели. Ар бир аймакта миңден 1,5 миңден кем эмес катышуучу болуп отуруп, ар бир аймакты бириктиргенде бардык Кыргызстан боюнча 500 000 адам улуу Манасты айтты. Биз ушул 1 айлык иш сапарыбыздын алкагында, кыдырыбыздын алкагында 40 чоронун Манаска келип кошулган окуясын, тону жокко тонун мыктысын кийгизген, аты жок аргымактын мыктысын мингизген, бойдок келгенине оймогоз ботогөз аял затынын нурдусун алып берген, жумушу жокко жумуш берген, үй жокко үй берген, айкөлдүгүн даңазалаган ушундай окуяны ырым кылып, Кыргыздын ооматы артсын, дөөлөтү башына консун, багы башына консун деген жакшы тилекте ушул окуяны ырым кылып айттырып атабыз. Бул сынак экинчи ирет өтүп атат. Былтыркы жылы Кыргыз улуттук Манас театры 1 миллион сом байга койгон болсок, быйылкы жылы 3 миллион сом байга фондун койдук. Ар бир аймакта уюштуруу деңгээли, катышуучулардын кызыгуусу жогорку деңгээлде. Аймакта аба ырайынын каталдыгына карабай, табият өзүнүн кереметин көрсөтүп, мындай бир жогорку деңгээлде уланып, келген жаштар кубанып өтүп жаткан чагы. Аталган кароо сынактын максаты улуттук баалуулуктарды сактоо, патриоттукка тарбиялоо, Манас эпосун жайылтуу жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун инсандын руханий адептик өнүгүүсү жана дини тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу. Биз деген өзүбүз 2 жума дайындандык. 2 жума даярдандык. Баары ойдогудай болду. Башында оор көрүндү, бирок жаттагандан кийин баары жеңил болду. Саякбай Карабаев Манастын эмгектерин, канча өзүнүн күчтүүлүгүн айтып, баяндап Манас катары айтып берген. Манасты жаттаган көп куплетте көрүнөт, бирок кыргыздарга оңойлуу болот бул. Биздин канысы бар да бул кыргыздарда. Белгилей кетсек, Балыкчы шаарында аталган кароо сынакта жеке эле кыргыз тилинде эмес, чет тилинде да Манас айтылды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругун аткаруунун алкагында өткөрүлдү.